Алгачкы берүүбүздө дүйнө саясатында эң көп талкууланып жаткан окуя Израилдин Катардын борбору Дохага жасаган абадан кол салуусу жөнүндө сүйлөшөбүз. Эки миң жыйырма бешинчи жылдын 9 сентябрында Катардын борбору Доха шаарына күтүлбөгөн абадан кол салуу болду. Израилдин ракеталары шаардагы турак жай комплексин аткылады. Кол салуунун максаты Хамастын саясий жетекчилеринин чогулушу болушу мүмкүн болгон жер болчу. Кол салуунун натыйжасында жок дегенде 6 киши каза тапты. Алардын арасында Катардын коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү да бар экени айтылууда. Хамастын жетекчилиги болсо кол салуудан аман калганы айтылууда. Катар бул окуяны өзүнүн суверенитетине жасалган кол салуу катары баалоодо. Ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши да кол салууну айыптоочу билдирүүнү бир добуштан кабыл алды. Бул абдан сейрек кездешүүчү окуя. Анткени адатта мындай маселелерде чоң мамлекеттердин ортосунда макулдашпагандыктар болот. Кол салуу маселеси менен Катарда 60тан ашуун мамлекеттен турган Араб Лигасы жана Ислам кызматташтык уюмунун мүчө өкүлдөрүнүн саммити өттү. Бардык өлкөлөр бул кол салууну Катар мамлекетинин суверенитети бузулгандыгына сындашты. Ошондой эле бул кол салуу эл аралык укук жана эл аралык нормалдарды бузушу, элге жана мамлекетке кол салуу катары бааланды. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган өзүнүн сөзүндө «Биз кан жана тынчсыздыктар менен азыктанган бир террор идеологиясына каршыбыз» деген болсо, Малайзиянын баш министри Анвар Ибрахим декларациялар ракеталарды токтото албайт. Палестинаны бошотуу декларация эмес, оор чараларды талап кылат деди. Ошондой эле Индонезиянын вице-президенти бул кол салууну Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин милдетине алынышы керектигин жана катуу, тез жана туруктуу чаралар көрүлүшүн талап кылды. Ошондой эле Сириянын жетекчиси Ахмад Шарада бул саммитте 50 секундалык сөз сүйлөдү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля расулил амин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Амма бa'd. Ахи сахиб ас-саму Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани эмир дәүләт Катар. Урматтуу бир тууганым Катар эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани. Кадырлуу мырзалар жана урматтуу коноктор. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Убакытты үнөмдөө үчүн кыскача сүйлөймүн. Тарыхта сейрек кездешүүчү окуялардан бири келишим түзүүчү адамдын өлтүрүлүшү, кол салуунун ортомчуларга багытталышы. Ушул багытта Израиль Газага каршы кол салуусун дагы деле улантууда. Жана ал Сириянын үстүнөн 9 айдан бери кол салууларын улантып келүүдө. Урматтуу мырзалар, бир үммөт бириккенде анын күчү артат. Бири-биринен ажыраганда ал болсо алсызданат. Акын айтат, акылдуу жүрөктөр, курч кылыч сымал, жана сыймыкталуучу жүрөктөр бириккенде залым сенден чегинет. Мен жана Сирия Араб Республикасынын бүткүл калкы адилеттүү позициясы үчүн Катар мамлекетинин тарабындабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бул сөз 50 секундага созулуп, Араб Лигасында айтылган эң кыска сөз болду. Жыйынтык төмөнкүдөй. Ар кандай тараптардын ортосунда медиатор ролун ойногон Катар мамлекетине Израилдин бул кол салуусу натыйжада Катар үчүн гана эмес, бүткүл регион үчүн коркунучтуу сигнал болду. Эл аралык укук жана нормаларга, адамзаттык принциптерге баш ийбеген Израиль бардык кызыл сызыктарды кесип өтүүдө. Сиз эмне деп ойлойсуз? Бул окуя региондо согуш коркунучун күчөтөбү? Же тескерисинче тараптарды сүйлөшүүлөргө мажбурлайбы? Пикириңизди комментарийде калтырыңыз. Жана бизди күзөтүүдөн алыс калбаңыз.